Мен жанаттан бeri талкууну карап отуруп, Кыргызстандын бийлиги, өлкө жетекчилиги, күч органдарынын башчылары өзүңүзгө эле кыйын экенсиңер да. Ушу 5-6 саясатчыны камап, 5-6 бизнесменди камап, кустуруп, анан YouTube'га чыгып койсоңор, ушу өлкөнү башкарып атабыз, биз кыйынбыз, биз лидерибиз деп ойлоду. Өлкөнү башкарыш үчүн чек араны коргош керек. Жарандарыңы сакташ керек. Бир тал чачын түшүрбөй кырмаш керек биздин жарандарды деп. Урматтуу туугандар, ушу башка өлкөнүн спецслужбасы келип, биздин өлкөдөн өзүбүздүн жаранды алып чыгып кеткен деген бул кордук да, бул Кыргызстан эгемендүү мамлекетпи? Парламенттик өлкө болгондо азыр четинен баарынын отставкасын талап кылышыбыз керек эле. Бирок тилекке каршы биздин колдон келбейт. Бирок мен ошол жерде күч органынын жетекчиси болуп отурсам, отурбайт болчумун. 1 саатта кармабайт болчумун. Каяктан алып чыгып кетти? Чек ара кызматынын башчысы. Сиз кантип отурасыз? Сиз кетишиңиз керек да кызматтан. Кыргызстандын жаранын каяктан алып чыгып кетти? Асмандан алып чыгып кеттиби? Жерден алып чыгып кеттиби? Жердин астынан алып чыгып кеттиби? Туркиядан чыгып атпайбы биздин жаран? Эмне бул? Бул жазасын алыш керек сөзсүз. Мына азыр албасаңар, буюрса 5 жыл, 10 жыл, 15 жыл сөзсүз аласыңар. Анткени силер шалаакылыкка жол бердиңер. Экинчиден бул чыккынчылыкка тете. Силер ушул жетекчиликте отуруп, бул мамлекеттин, Кыргызстандын президентинин, өкмөтүнүн, элинин үстүнө түкүргөндүк бул. Башка өлкө, силер кимсиңер бизге деген сөз бул. Силер кимсиңер бизге деген. Биз силердин жараныңарды каалаган убакта уурдап кетебиз. Эмне кыласыңар деди. Унчукпай отурабыз мына. Кече эле кошуна өлкөгө барып, баарыңар колуңарды төшүңөргө алып ийилип турдуңар го. Ошондой эле бул кеп. Элди мынчалык басып калгыла. Мына кече Атамбаевдин берген татыктуу жообун көргөндөрдүн саны 1 миллиондон ашты. Элибиз алкап отурат, айрыгасыздан. Эмне мынчалык мажурөө болосуңар? Эмне мынчалык байкуш болосуңар? Секунд. Тышкы иштер министрлиги Түркиядагы биздин элчини консультация үчүн чакырасыңарбы, эгерде түрмөгө киргизбей, маалымат алдырбай койсо мисалы. Бул биз берген нотанын аларга берген жообуна жараша болот. Ошол жарашпаса мындан аркы ишти да жүргүзөбүз. Эми эгерде биздин өлкөгө ушундай мамиле кылса, биз албетте Түрк эли менен, Түркия мамлекети менен жакшы мамиледе болушубуз керек. Бирок спецслужбасынын моундай кадамы жалпы эгемендүү Кыргызстанга болгон өтө чоң мындай туура эмес кадамы болду. Мен жана айттым, бул намыстын маселеси деп. Мына Ануар Артыкшазов белгилеп өтпөдү? Жанагы Сабах деген бул олуттуу эле сайт. Ошол жерде журналист жазып атат. Кыргызстан Орхан Инандыны Кыргызстандын атайын кызматтарды кармап берди деди. Жооп жок, унчуккан жоксуңар. Бул бир социалдык тармакта бирөө бир комментарий жазып койгон эмес. Бул Гилтейген олуттуу маалымат агенттиги жазды. Кыргызстандын атайын кызматтары кармап берди деди. Эч мындай моюн калгансыз унчукпай отуруп бердиңер. Бүгүн Жумурият деген дагы бир салмактуу бир гезити чыкты. Садыр Жапаровдун сапарынын алдында белек катары жөнөтүлдү деди. Ушунун баарына чыдап отурасыңар да, мен просто мындай айтканга сөз жок да. Гезитти миллиондук сайттар, миллион адам окуган, миллиондогун тираж менен чыккан гезиттери ошентип ачык жазып атса, биздин өлкөнүн үстүнөн бул абдан чоң басмырлоого кабыл кылып атасыңар. Мына ошого урматтуу Тышкы иштер министрлиги, урматтуу улуттук коопсуздук кызматы, ушуларга ыкчам жооп бергиле дем. Мынчалык мажурөө, мынчалык коркок, мынчалык байкуш болбогула дем. Биздин элибиздин баарын жер каратпай. Эгерде кандайдыр бир террордук уюмдарга тиешеси болсо, аларды каржылоого жардам берген болсо, сөзсүз түрдө жооп кайтарылыш керек. Бирок Кыргызстандын паспортун бердикпи? Болду, ал биздин жаран, биз коргошубуз керек эле. Эгерде күнөө кылса, ушул жерде соттогула, камагыла бул жерде. Бирок ошентип башка өлкөлөргө өткөрүп бергенден кийин, эми башка өлкөнүн жарандары дагы өздөрүнүн өлкөсүнөн азап тартып качып келген качкындарды бардыгын өткөрүп атат. Казакстан болобу, Өзбекстан болобу, башка өлкөлөр болобу. Биздин мамлекет катары мындай акыбалыбызды көрдү да. Уялыш керек болгон ошо.